Орозо кандай өтүп атат? Ой, орозо мен 10 күн Россияда жүрүп келдим. 5 күн Москва, Махачкала, Грозный. Күндүз жакшы эле. Кечинде ифтардан кийин оор болуп атат. Ифтардан баштап сухурга чейин только тамак жемей экен да. Ал жердечи. Сый көрсөтүп жаман кыйналдым. 5-10 килограмм кайра алыпчы. Так негизи жакшы ниет болчу. Кантип ифтарда аз эле жейин депчи. Бирок конокко барганда андай кылып кыргыздар кетти. сыйлаптыр сизде. Инстаграмда көрдүм. Махачкалага барып келдиңерби? Махачкалада барып келдик. Сизде кандай өтүп атат байке? Меники эми жеңил өтүп атат, аябай. Ифтарга чейин мындай эме спортко машыгып атам. Ифтарга чейин 1-2 саат уктуп атам. Анан ифтардан кийин туруп 12-ге чейин, түшкө чейин уйку жок. Анан түштөн кийин уктап көздү ачсам эле эме ифтар болуп калат. Зухурдан кийинчи. Нормально. Уйкуну 2-ге бөлүп атабыз. Дениз байке, негизи биз мусулмандар кандай өткөрүшүбүз керек мындай в идеале дегендейчи? В идеале негизи меники көп жылдан бери Рамазанда түнкү жашоо башталат да. Кечинде ифтарда ооз ачасың, тамак жейсиң, анан мечитке барасың, таравихтерди окуйсуң, таравихтен кийин кайра кошумча ибадаттарды кыласың, анан бир аз эле убакыт калат экен, анан сухур болуп калат, анан жатсам уктап калам депчи коркуп каласың да, сухурга тура албай калам депчи. Анан жатпайсың да, жатпай кайра Курандарды окуп, хадистерди окуп, анан сухур келип калса сухурду жеп туруп багымдат келип калат. Багымдат окуйсуң, анан бир аз эс аласың. Багымдаттан кийин анан кайра жашоо башталат. Негизи бирок мындай да, мен мурда мамлекеттик жумушта иштегем да. Анан ал кезде отпускту ошол Рамазанда алганга аракет кылчумун да. Именно ошол атайын түнү кечинде ибадаттарды көбүрөөк кылайын депчи. Анан негизи менимче билбейм, бул туурабы туура эмес бирок негизи Рамазанда ошол түнү ибадаттар болуп калат экен да. Менде кызык болуп атат байке, сиз биринчи жолу орозону качан кырым көрдүңүз? Биринчи жолу мен 19 жашымда башталган. Бул 2003-жыл болду. Мисалы үчүн бул Рамазан менин 22-чи Рамазан болуп атат. 22-чи Рамазан. Значит, 18-де ислам кабыл алып, 19-да орозо карабаңызбы? Ошондой болуп калган. Сиздечи байке? Мен эсимде жок. Себеп дегенде мындай жакшы соопчулук кылган иштеримди эстегим келбейт да. Анан моуну кылып койдум деп одолжение кылган бул күнөөгө батып каласың да. Жок, мага кызык болду. Мен жакшы кылган жакшылыктарымды, соопчулук кылгандарымды эстебей эле койгонду жакшы көрөм да. Бирок 1-2 жолу болгон, 2-3 жолу кеч баштап калам. Багы көп саякатка чыгып калган учурларда, же болбосо жумуш күчөп, анан 4-5 күн пропускат этип, анан кой берип, анан кармап, анан орозо бүткөндөн кийин айт башталып калат. Анан айттан кийин кармайм дейм да, анан айттан кийин эми кыш келгенде эле кармап коем го дейм да. Баягы жайгамал кармап жүргөндө. Анан кышында как раз күн кыска. Ошондо карызды кутулуп коем дейсиң да, анан кыш келгенде анын баарын унутасың. Антип кичи эле кайра кийинки орозо келип калат. Ошондуктан айттан кийин эле бүтүрүп салыш керек экен карыздарды. Ошол эме менен, күч менен, ошол настрой менен. Себеп дегенде мен ушинтип 3-4 жолу болгон. 3-4 жолу орозо кармап, карыз болуп калып, анан карызды убакыт келгенде кармап коем деп эле, антип минтип эле кайра кийинки жыл келип калат да. Ошентип карыз болуп калган күндөр болгон. Ошон үчүн мындай ысык кезинде басыш керек экен да. Ошол анан мен бул ирет дагы 2 күн кармалбай калдым. 2 күндөн кийин баштадым. Бирок орозодон кийин аны сразу эле бүтүрүп салайын деп чечтим. Бирок аны орозо кечиресиз. Сиз айтасызбы, мен айтайын. Жок, сиз айтыңыз. Орозо кармап атканда негизи түнкү уйку аябай керектүү экен. Мен түнү уктабай, ошо бир жума бою багымдатта окуп намазды, анан оозду жаап туруп, анан кийин уктачумун да. Бирок
кечке чейин кеч турасың, намаздарда калып калат. Андан тышкары кечинде дагы башың ооруп, мындай өзүң эле жаман экен да. Ден соолукка пайдалуу, Кудайга да жага турган иш. Уйкуну мындай 8 саат укташ керек, адам 7 саат эң кыскасы. Аны 2-ге бөлүп деле уктаса болот экен. Азыр ушул акыркы бир жума бою ошентип атам. Азыр дагы өзүмдүн балам менен чогуу жатып атам. Ошол зухурдан кийин 1-2 сааттан барып, намаздардан кийин спортко барып 1 саат жүгүрөм, тренировка кылып алып туруп анан уктайм. Уктап туруп бир 2-3 саат, түндө да 3 саат хотя бы уктасаң дагы уйку кадимкидей бышат. Анан мындай эртеден кечке чейин аябай мындай жакшы сергек, жакшы ой менен, жакшы кыялдар менен, жакшы мындай өзүң ыраазы болуп жүрөсүң да. Эң бактылык эмне? Күнүгө өзүң ыраазы болсоң бактылыксың да. Өзүң качан ыраазы болосуң? Кудайдын ыраазычылыгына ээ болсоң ыраазы болосуң да. Мындай мен бүгүн күнүм текке кеткен жок, уктаган жокмун. Мондай ибадаттарды кылдым, эрежеси менен намаздар калган жок. Алла Таалага жаккан иштерди жасадым, соопчулук иш кылдым, элдерге ифтар кылдым. Ороз ай бул өзгөчө ай турбайбы? Ороз айда кылган жанагы соопчулук иштердин баардыгы 1000 эсе сообуда күчтүүрөөк болот экен. Кайрымдуулук кыласыңбы, же болбосо элге тамак бересиңби, ооз ачырасыңбы, же иштериң дагы кандай, Алла жолунда жакшы ниеттер болсо, бул айда өзгөчө кабыл алат деген сөздөрдү угуп атабыз. Мен деле илимге, бул жаатта, бул багытта көп деле билимдүү эмесмин. Бирок аябай мындай кызыккан адамдардын катарын толуктайм деп айтсам жаңылышпаймын. Өзүм азырынча ушу изденүүдөмүн да, жана Кудайга шүгүр, баардыгы акырындап Алла Таалам баарын өз ордуна коюп, негизгиси жакшы тилек жарым ырыс демекчи. Ниетти түз коюп эле кете берсең, калган нерсесин Алла Таалам өзү туура багытка сени алып барат экен. Буга эч кандай биз күмөн санабашыбыз керек экен да. Ошол багытта Кудайга шүгүр. Мен азыр сиздерди угуп өзүм эстеп атам. Эң мындай эсте калган орозо бул мен өмүрүмдө биринчи барган умрада болгон экен да. Анан биринчи барып, ушул Рамазан айынын акыркы 15-inde барып калгам. Ошол жака барып, анан биздин группабыз аябай чоң экен да. Ал жакта мындай умра башчы болот деген дагы ой жок болчу. Ал жакта бир киши эле жүргөн, Типулан бирдемкени айтып, анан көп бирок катуу көңүл бурган эмес да бизгечи. 60 кишибиз. Анан группада Жеңиш байке экөөбүз чогуу кеткенбиз. Анан ошол жака барып, анан уктап калгам да, бараткандачы, Меккеге баратканда именно уктап калгам. Уктап, анан көздү ачсам отелге келип калыптырбыз. Ихрамчан болчубуз. Анан чыгып туруп эле кийимиңерди тыштагыла деди. Тыштап туруп, жүргүлө Кабаны көрөбүз деди. Анан лаббайканы айтып, Кабанын алдына баратабыз, карабай. Амага Кыргызстанда отурсам айтканда, сен дейт качан гана Кабаны көзүң менен, көргөнүңдө кылынган дуаң 100% кепилдик менен кабыл болот деген да. Эч бир эч бир сарсана болбо, ошол дуаң 100% гарантиясы менен кабыл болот. Ушул пайгамбар айткан бир ушундай Алла Тааланын өзүнүн убадасы бар экен депчи. Анан мен алаканды жайында оюмда болгон нерсенин баарын сурап туруп, оомин дедим. Оң жак сол жагыма карасам эч ким жок. Биздин группа 60 киши жок. Анан калпакчан бирөөнү издейин десең, ихрам учурунда калпак кийген болбойт. Анан группада деле эч кимди тааныбайм, анан Жеңиш байкени эле тааныйм, ал көрүнбөйт, 2 миллион адам ичинде жүрөт. Анан Рамазанда билесиз, адам көп ал жакта. Анан умраны өзүм билгендей эле китептен окуп келгем, өзүм аткардым, Кудайга шүгүр. Бирок кийин текшерсем туура аткарылыптыр баары. Анан чыктым. Бирок отелден чыкканда карагам да, саат көрүнөт экен депчи. Алысыраак отель болчу. Саат көрүнөт экен, ориентир ушак турбайбы депчи. Анан чыгып, уже умра бүткөндөн кийин, уже чачты алдырып деп карасам, саат 4 жагынан бирдей көрүнөт экен. Жол 4 жагына тең ачык. Мекке, мындай город отель го, мындайча айтканда. Бүт жагы оң жак, сол жагы бар отель. Анан ушинтип
ошол биринчи ошол барганда 3 күн ошол жакта жашагам да, кабанын алдында жашап, же эч ким жок. Жакшы чөнтөгүмдө бир аз акча бар экен, барып кийим сатып алдым, кийимди алмаштырып, ошол жакта эле намаз окуп, ошол жакта элдер менен мындай бөлүшкөн тамагын жеп, ооз ачып, кийин кайра ошол жактан эле ооз бекитип, ошол жакта уктап туруп, келем деп уктап атсаң, полиция келип ойготуп кетет, ай турбайсың, биякта уктаган болбойт. Башка жака жатып алам. Бирок ойлонуп көрсөм азыр жашоодо эң бир таттуу, эң өзүңө жаккан, эң ширин, эч бир убакта ошол нерсени башка бир, балким кээ бир күндөр өтө көп акча тапканбыз. Балким кээ бир өтө бир жакшы моменттер болгон, бирок эч бир алмаштырбай турган учурлар болуп тур да. Именно Рамазандын ичиндечи. Машалла, Жигиз байке, эми баарыбызга буйрусун. Биз дагы ушул ороз айында барып ошондой сезимдерге да ээ бололу. Сиз да умрага барып келеңиз да. Барып келгем, бир ороз айында эмес да. Башка эмелер айларда эле боло берет андан. Умра кылып атканда кандай сезимдер бар элесизде? Эң биринчи барганда мен ойлогом да, обычно негизи бир шаарга барсаң, биринчи жолу көрөсүң, кызыгасың да. Анан экинчи жолу барганда андай деле кызыктуу болбой калат. Үчүнчү, төртүнчү жолу барганда шаарды да көргүң келбей калат. Отелден чыккың да келбей калат да. Бар бассейнге түшөсүң, аякты көргөм депчи мисалы. Мисалы Дубайда ошондой болгон, Нью-Йоркто болгон, чоң мегаполис шаарлардачы аякты көрүп бүткөнсүң, эми баягы эле фонтан, баягы эле Бурж Халифа, барбай эле койчу деп, эс алайынчы деп элем деп жатып бересиң да. Умрага 2 жолу бардым. Экинчи барганым биринчиден дагы андан дагы башкача эме, кооз, андан да башкача эме, барктуураак кабыл алынды да. Ошондой сезимдерге ээ болдум. Себеп дегенде биринчи барганда мен көп аң сезимим, динге болгон мамилем, Кудайга болгон, Алла Таалага болгон мамилем башкачараак болчу. Ал убакта баягы жашыраак болчумун. Көп нерсени, ысык суук, жашоонун ысык суугун эми азыркы арадан 10 жыл өтүптүр. Бирок азыркы барганым менен мурдагы барганын айырмасы асман менен жердей да. Биринчи барган жаккан. Биринчи баргам ал дагы өзүнчө бир башкача бир эмоциялар, өзгөчө мындай жашоодо көрүп көрбөгөндөй. Өзүм 27 жашымда бар турмун, 27 жашка чейин андай эмоцияларды, андай сезимдерди мен бир дагы мындай мамлекеттен, башка шаарлардан өзүмө мындай не испытывал. Биринчи барганда мен нени байкагам? Биринчи барганда сен байсыңбы, кедейсиңби, социалдык положениең кандай, күчтүүсүңбү, алсызсыңбы, сулуусуңбу, сулуу эмессиңби, акчаң көппү, көп эмеспи, министрсиңби, министр эмессиңби, ырчысыңбы, аяка деген эч кандай анын таасири жок. Аякта сен жөн эле пендесиң. Аякта баары бир. Аякта деген бүт баары бирдей кийинип жүрөт. Бардыгынын максаты бир. Бардыгы ал жерге бир гана Алла Таала менен мамилесин, ортодогу өзүнүн күнөөлөрүнө кечирим сурап, каалоо тилектерин айтып, элине болобу, жерине болобу, тууганына болобу, өзүнө болобу, бир гана максат менен барат да. Баарынын максаты бир. Анан мынтип башка бир планетага түшкөндөй болдум да. Могу жашоодо болуп турган биздин максаттарыбыз, эми ар бир адамдын максаты эмне? Жашоо, тиричилик. Бутка турмай, үй алмай, дарак тикмей, жана анекдотто айткандай, аял алмай дегенде, кыргыз байыса аял алат дейт. Эми ошондой баарыныкы окшош эле да. Баарын көздөгөн бир гана Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө болгон адамдардын көздөгөн максаты, проблемасы окшош. Менталитети ар башка болгону менен баарыныкы бирдей эле. Бардыгыныкы жан багуу, анан өзүнүн комфортун издөө максатында умтулушат бардыгы, туурабы? Же болбосо кээ бирөө может авторитет үчүн, кээ бирөө мен муну кылдым деп ошону көрсөтүш үчүн,
же болбосо башкаларга үлгү болуш үчүн эми ар бир өзүнүн мындай ким экенин даңазалагысы келет да. Ал жерге барганда эч кимге керегиң жоксуң. Ай мен көрдүңбү сага караганда көбүрөөк намаз окуп атам, мен ушундай кыйынмын деп эч кимге айта албайсың. Ал жерге бирөөгө бир нерсени айтыштын же болбосо бир нерсени далилдештин кажети жок экенин билет экенсиң да. Ал жерде бир гана сенсиң, анан Алла таалам. И ошол өзүңдүн мамилең. Болду, ошону эле көздөйт экен адамдарчы. Анан баардык нерсе кызыксыз болуп калат экен. Мындай кадимкидей адам мындай ичинде мындай жаңыдан жаңылануу болот экен да. Перезагрузка деп коет да. Көп мындай жашоодо мындай бири бирибизге таасир этип негативтер дагы бар. Новости көрөбүз. Адамдардын кээ бир табиятына жараша ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү бар. Достордун арасынан, коллегалардын арасынан келишпештиктер болот. Анан негатив жаралат. Ошол анан негативдин натыйжасында адамдын ичинде бир паразиттер пайда болот да, вирустар. Ошол аякка барганда оюң бүт нерсенин баары экинчи планга калат экен. Биринчи максат бир гана сенин мамилең. Могу жүрөгүңдө болуп жаткан мамилең Алла таалам менен. Ошону гана ойлонсоң, бир гана оюң бар Алла таалам болгондо, бияктын баары чечилип калат экен. Моякта болгон негативдин баардыгы бүт тазаланат экенсиң. Жанагындай эле өзүнчө жанагы компьютерге бир вирус кирсе, бир антивирустарды установка кылып туруп, мындай перезагрузка кылып туруп эметип коет го, жаңылантып коет го. Ошондой жаңыланып калат экенсиң. Кичикей эле бир жап-жаш бир мындай младенец, кичикей жаш баладай болуп калат экенсиң да. Анан келип алып бияктан жанагындай кыска кийинген кыз келиндерди көрүп алып, бий деп ай кантип жүрөт деп бир эки айдай көнө албай жүрдүк бияктачы. Ай деп эки айдан кийин кайра нормально болуп калды. Шайтан деп мынтип эле кой деп мынтип аябай кыйналып жүрдүк. Өзүнчө таптаза болуп калгансың, ангел болуп калгансың. Анан баары бир мынтип ыйманды өз убактысында мындай жанагындай подпитка камсыздап турбасаң, энергияны мындай жаңыланып турбасаң, ал өчүп калат экен да, шам сыяктуу болуп, фү десең өчүп калат экен да. Анан келгенде дагы биз бир 2-3 жылдай жакшы эле жүрдүм. 2-3 жылдай, 3 жылдай прям сон болуп, 5 маалым окуп, 3 жылдай прям соп-сонун бала болуп жүрдүм да. Анан кийин эле бир Россияга барып гастролдор болду. Гастролдор болуп эле 1-2 айдап кетип калганбыз талаалап. Анан ошол жактан бир аз жол жүрүп, намаздар калып, ошо менен бир аз кичине кыйшаңдаган кутурмай адаттарыбыз пайда болуп, көп өкүнө турган дагы учурлар болду. Эми биз өзүмдү өзүм актай албаймын. Багыл биз деген эми идеалдуу эмеспиз да. Биз деген эми Алла тааламдай совершенный эмеспиз да. Биз кемчилик кыла беребиз деп туруп эле кыла берген да болбойт да. Анан өткөн кылган нерсеңди дагы эми өкүнүчтүү эмне, главный эми Кудайдын астына кечирим сурап атам да. Ибадат кылып Алла таалам кечире берет да. Ага эмне болгон иш болду деп деле жүрө берген болбойт да. Өкүнө турган жерден өкүнүп кечирим дагы сурап, ал нерсени даже мактанбай, мынтип койдум, тигинтип койдум дебей, ошо нерсеге уялып жүрүш дагы бул өзүнчө бир чоң эме искусство деп айтсак болот да. Ошого үйрөнүп атам азыр. Деңиз байке, чындыгында адамдар күнүгө биз жарышабыз, күрөшөбүз, өзүбүз менен өзүбүз күрөшөбүз. Кээде Нур-Султанда жакшы адам болот, кээде балким кемчиликтер менен болот. Негизинен мындай динибизде кандай ушундай бир насааттар бар? Кандай пайгамбарыбыздан жакшы бир хадистер бар? Ошол Мирбек айткандай, жан дүйнөнүн азыгы керек да, подпитка деп атпайбы? Себеби киши эки нерседен турат да. Бизде рухубуз бар, жана денебиз бар. Алла субхана таала ушундай бизди жараткан. Анан денеге дайыма тамак керек болуп атат. Күндө 3 маал тамак жейбиз, анан 10 жолу да отуруп чай ичебиз да. Негизи биз чай ичкенибизди жакшы көрөбүз да. Анан бул алымдар айтып атат, бул мындай грубый материя үчүн, физиология үчүн ушунчалык кам көрүп атабыз. Тамак жеп атабыз, чай ичип атабыз,
душка түшүп атабыз дегендейчи көп нерсе кылып атабыз дене үчүн. Бирок рухубуз үчүн эмне кылып атабыз деген суроо пайда болуш керек. Анан денеге караганда рухубуз бул мындай өтө бул Кудайдан да. Алла субхана тааля Куранда айтат да, биз адамды жаратканбыз дейт, жана ушундай вдохнули ему душу от себя депчи. Рухубузду киргизгенбиз адамга. Анан рухубуз денеге караганда дагы көбүрөөк азыкка муктаж. Ошондуктан биз 5 мал намаз окуп атабыз. 5 мал намазыбыз бул ошол 3 мал тамак дегенде дене үчүн, бул 5 мал тамак рух үчүн. Анан Куранда да Алла субхана тааля кайрылып мындай деп айтат да, бисмиллахи рахманир рахим, аля бизикриллахи татмаин кулуб депчи. Поистине только, да, восхвалением, вспоминанием о Всевышнем Аллахе вы наполните свои души, свои сердца умиротворением. То есть, другими словами, пища для души, она только в религии, только в вере, ни в чем другом. И вот эта частица аля, это частица отрицания. То есть, другими словами, Всевышний говорит, что ни в чем больше в этой жизни вы не найдете умиротворения, кроме как в вере. Кроме как в вере. И именно в этот момент, когда мы отходим от веры, именно происходит вот этот момент, что мы начинаем совершать какие-то грехи и прегрешения. Почему? Потому что в этот момент уже тело начинает преобладать над душой. И в этом плане именно что постоянная подпитка духовности, она как раз дает нам возможность держать нашу душу в тонусе. Ошол биздин негизи рухубузга азык бере турган бул дин, иман. Иман болсо, динде жүргөн болсок, намазды окуган болсок, Аллахты эстеген болсок, албетте рухубуз ошол азыкты алат, анан рухубуз мындай күчтүү болот. И адам баласы ошол рух күчтүү болгон кезде мындай жакшы нерселерди аткарганга аракет кылат да. Потому что тело — это физиология, которая направлена на удовлетворение каких-то мирских потребностей. Покушал, поспал, отдохнул и так далее. А душа из-за того, что Всевышний Аллах вдохнул душу от себя, она направлена на более возвышенные качества. Такие как милосердие, сострадание, любовь, эстетика, культура. Все, что возвышено, это и есть чувство души. И поэтому, когда человек богат духовно, он направляет свою энергию на возвышенные качества. И в этом состоянии он уже начинает думать, да, вот как бы принести пользу для общества, для человечества. Адамдарга кантип пайдалуу боло алам, элибизге жерибизге кандай кызмат кыла алам, кандай жакшы нерселерди өзүмдөн кийин калтырып коем, ошол элге, жерге пайдалуу боло турган нерселердичи ошол ойлор менен жашап баштайт да. Ошого дин азыгы, рух азыгы керек да. Биз да кээде кайрымдуулукта байкайбыз анычы. Кээ бир адамдар айтат, мен дейт өзүмө машина алсам, же үй алсам, же болбосо саякатка чыгып келсем, мындай кайрымдуулук кылып, элдин батасын алгандан мындан артык кайф албайм депчи. Ушул момент ушундай өзүмдү бактылуу сезем, ошол күн ушундай бир рахат менен уктайм. Мындайча айтканда ушундай бир жүрөк эс алат дейт да. Бизге элдердин эмоциялары да бөлүшүп, өздөрү кээде чакырып кайрымдуулук кылган кезде, ошол кезде адамдар мындай өздөрү бөлүшүп калат, кээде айтып беришет. Ушундай мен эс алам, мындай бул аябай мени мындай жакшы эс алдырат дейт да. Ошого бир учур менен ушул иштерди аткарганга аракет кылам депчи. Чындыгында иншалла сиз айткан адамдарга жардамдашуу, ушул элге кээ бир маселелерин чечип берүү, бул чыныгы бир адамга таандык эң бир күчтүү сапаттардан экен да. Себеби өзүбүзүн ойлой берсек, жаныбардан айырмабыз болбойт дегендечи, өзүбүз уктап, өзүбүз башка кылып, анан эң кыйын нерсе, мында мен өзүмдөн байкайм, бул баланы тарбиялаш экен. Баланы тарбиялаш. Мисал үчүн мен бир мисал айтайын. Мына мен Денис байкемди да жакшы билем, Мирбек байкемди да жакшы билем. Мирбек байкем экөөбүздүн балдарыбызды жакшы билем. Саякатка да чогуу чыгып келгенбиз, балдарыбыз да кээде ойноп калышат. Биздин балдар мындай орусча жакшы сүйлөшөт да. Мындай орусча жакшы сүйлөйт. Байкем балдары, кыздары мындай англисче кээде ойлонуп, сонун бул эмне заманыбызга жараша аракет кылышат кыргызча, бирок сиздин балдарыңыздай биздин балдар кыргызча сүйлөшө алат. Аны мен мына Биздин балдардын эң биринчи ошол кыргыз тили чыккан да. Биз мындай да атайын балдар менен кыргызча сүйлөнгөнгө аракет кылабыз үйдө. Ошон үчүн булардыкы биринчи чыккан тили кыргыз тили болчу. Балаңыз кыргызча ойлонот экен да?
кыргызча ойлонот, эми орус тили эми кошулуп атат да буларгачы. Биринчи кайсы тил чыкса, ошол тил мындай жакын болот да. Жаң дүйнөгө жакын болот депчи. Мындай окуя болгон да. туура. Мен балдарды кээде кечинде сабак берем да. Сабак берем, анан кээде мектептен аласың, анан жетишпей каласың үйгө алып барганчы. Анан бир кезде 2 баламды офиске сабакка алгам. Анан байкелер келип баштаганда сабаккачы. Анан пока барды келгенче күтөбүз да. Анан балдарым отурат, экөө. Отурат, анан байкелер келет. Анан меники көпчүлүгү орус тилдүү байкелер да. Шаарда чоңойгон. Анан бир кыргыз байке келип, анан байкелерде отурушат. Анан 2 балам отурат, анан тиги кыргыз байке сурап атат да бирөөдөнчү. Экинчи баласынанчы. Как тебя зовут депчи? Как тебя зовут? Анан тиги экөө туруп, мына унчукпай, анан тиги улусу тиги карап, атың ким деп сурап атат депчи. Кыргыз тилинде айтат. Ушундай эмелер болгон да. Сизде кандай байкем? Балдар менен кандай үйдө? Чын аябай кыйын балдар. Бардык нерсеге жетишет экенсиң. Иш кылганга, жумуш кылганга, балким кээ бир маселелерди чечкенге, балким да акча тапканга, бирок балдарыңа эркек киши үчүн чындыгында келип убакыт бөлүп алар менен отуруп, азыркы учурда билесиз, мына могу экрандар бар. Ушул айтат го, ушул экрандар жабылмайынча жүрөктөр ачылбайт депчи. Телефон жакын адамыңды алыстатып коет, бирок алысты жакындатып коет. Ушундай бир байкап атам да. Анан мындай ушул 1-2 күн болду. Мен да чарчап, үйдө чарчап турам, кечинде келдим. Балаң ойногусу келип атат, сен менчи. Хочет поиграть, ойногусу келип атат, анан сен чарчап атасың да, телефон бергиң келип атат да, ушул. Маселени чечип коеюн депчи. Анан ушул нерсени эске алып койдум. YouTube балдарыңды тарбиялагандан чарчабайт экен алчы. Ал дайыма кызматта экен да, дайыма даяр экен алчы. Дайыма 24 саат бою балдарың менен алектенип, алардын мээсин тазалап, өзүнүн идеологиясын бергенге даяр экен. А биз даяр эмес экенбиз да, чындыгында. Бирок ошого азыр мен суктанган иштерим бул ушул балдар менен кээде убакыт бөлүп, алар менен отуруп, кол менен бирдемке жасап, же чыгып, алар менен сүйлөшүп, мына анын ичин потенциалдарын ачканга аракет кылып, анан дух бергенге күчү жеткен, убактысын бөлгөн эркектер, аларга мындай суктанып калдым. Вот именно, потому что сейчас очень много вопросов задают, как мы можем своих детей именно отвлечь от гаджетов, да, от телефонов. На самом деле, я вот по своим детям тоже заметил, вот правильно отметили, вы говорите, вот домой приходишь, ребенок на самом деле, когда родитель готов с ним поиграть, он с удовольствием готов оставить телефон. С удовольствием. Даже бывают такие моменты, когда ты приходишь, тоже вроде уставший, и ребенок сидит в телефоне, и он оставляет телефон, и он подходит к тебе. И он подходит к тебе, чтобы ты поиграл с ним. И вот когда ты начинаешь с ним играть, он готов по несколько часов, по 2-3 часа, на самом деле ему уже телефон не нужен. На самом деле для него важнее вот это внимание родителей. Внимание родителей. И все ищут легких путей. Да, думают, как вот ребенка отвлечь от телефона. Но понимают, что пока ты не создашь ему альтернативу, пока ты сам не будешь вовлечен в процесс, это бесполезно. Стоит тебе только просто немножко уделить ему внимание, начать с ним играть, общаться, он с удовольствием оставит телефон. И поэтому здесь на самом деле родители, они часто пытаются вопрос воспитания переложить на сотовый телефон. Ну, понятно, что этот процесс так не работает. И поэтому пока родители на самом деле сами не начнут вовлекаться в процесс, вот результата не будет. А дети этого ждут, дети готовы. И на самом деле это не так сложно и не так проблематично, как это описывает. Вот сейчас очень много семинаров, там, да, вот очень проблемы, конференции, как отвлечь ребенка от телефона. Методика простая. Просто вовлекись в процесс и проведи время с ребенком. Мирбек байкеде стористерден көрүп атам, акыркы күндөр баласы менен чогуу, кызы менен чогуу ушул жакшы убакыт бөлүп атат окшойт деп айттым да. Мен уулум төрөлгөндөн баштап орусча айтканда жана мамсик болчу да. Апалап эле мамасынын жанынан чыкпай эле анан өзүнчө эле жин келе берчи. Кызганыпчы. Бул эмне эле энесинин жанынан чыкпайт депчи.
анан бир өзүнчө бир убакыт келип калат экен. Азыр 8ден ашты, 1-классты бүтүп 2-класста окуп атат. Азыр өзүнөн өзү эле мага ээрчит. Ушундай бир периодтор болот экен да. Мени алып кетпесиңби, менде жакшы план бар депчи, менде жакшы идея бар. Бир кичи кыздарым аябай жакын да мага, алар кичикейинен бери эле атасына жакын да. Анан азыр кадимкидей уулум мага жакындай баштады, аң сезим киргенден баштап. Менде план бар дейт. Сен азыр акырын коштошосуң дейт, мен менен да коштошосуң дейт. Бирок мен буларга көрсөтпөй кийинем дейт. Эшикке чыгып сени күтүп турам дейт. Анан экөөбүз чыгып сен жумушуңа кетип калабыз дейт да. Анан чынында эле азыр көп эле бул көйгөй. Азыр бир гана бизде эмес, элдин баарында эле дүйнө жүзүндө ушул жаш муундар өтө көз каранды, зависимы могу гаджеттерге, телефондоргочу. Кээде тим койсоң 10 сааттап деле отура берет. Бир оюнга кирип алат. Бир ордунан турбай кызыгып, ай кой демейинче ойной беришет да. Анан акыркы күндөрү мен да уулум менен барып, ошол тренажерный залдарга барып, эметсем кадимкидей чуркасам өзү эмесин ыргытып салды. iPad телефонду жакка ыргытып эле өзү чуркап, өзү кызыгып, папа, когда будем тренироваться, качан тренировкага барабыз деп өзү суранып, кайра барбайлыбы деп. Анан муну кыл, тигини кыл десең, бала тескерисинче кылат экен да. Укпайт экен. Өзүң кылып деп көрсөтсөң, сени туура айткан да. Ошол жагынан азыр жакшы, көп нерсени байкадым. Өзүм деле жакында эле подростковый возрасттан өттүм. Өзүм деле жаш бала болуп, кадимкидей эле өзүм деле эми чоңойдум. 37-ге келип, мындай ответственность, тарбия деген эмиги мага келе баштады азыркы маалда. Өзгөчө сезимдер пайда боло баштады. Кыз кишилер болсо, албетте буларды негизи жаш балдарды көбүнчө могул интернет, ушул соц тармакта маалыматтар эле кадимкидей тарбиялап коет экен. Бунун таасири өтө 70% деп айтсак болот. Анан бул чынында айтканда чоң көйгөй. Азыркы заманда ушуга биз туш болдук. Бунун кантип чечсе болот, бул чоң суроо да. Бул маселени кантип биз жеңе алабыз, же болбосо түз ушул маселеге туш келбесек да кантип мындай четинен өтүп кете алабыз. Ошол чоң суроого мен жооп таба албай атам. Ушул жооп болсо Жизбайке сиз айтыңыз, биз бир аз кичине диний эмелерге, диний айтылган сөздөргө таянып бир жакшы бир чечимди балким биздин көрөрмандарга бизге жакшы бир жоопторду айтасыз. Негизи Дениз байке ушундай укам да. Кыяматка жакын ушул адамдар, ошол кесиптин ээси болбогон адам сага ошол кесипти үйрөтө баштайт депчи. Чындыгында азыр заман ушундай болуп калды. Байке айткандай, 1-2 күн курска барып эле өзү башкаларга үйрөтүп, курс ачып, ушул акча таап башташты элдер. Эми албетте бар кимдин өзүнүн иши. Бирок пайгамбарыбыз айткан, жанагы биздин балдар тарбиялоо темасы боюнча, ушул адам баласына калтыра турган эң чоң мурасы бул татыктуу тарбия. Андан артык эч нерсе калтыра албайт депчи. Ошо биз балдарыбыз менен действительно азыр туура моментин кармап, ушул кичинекей кезде эмоция талап кылган кезде ошол эмоциясын берип ага, ошол мээрим менен аларды толтуруп калышыбыз керек деп ойлойм да. Себеби мен Мирбек байкебиздин үй бүлөсүнөн билем. Байкебиз атасынан эрте айрылган. Анан апасынан да алыс жашаган учурлар болгон. Ошого менин оюмча сиз бизге салыштырмалуу ушул балага эмне керек экенин, кандай эмоция жетишпегенин, кандай мээрим жетишпегенин сиз дагы да жакшыраак өзүңүз жон териңиз менен сиз билсеңиз керек деп ойлойм да. Бардык ишти, даже бизнес болобу, ыр чыгарып атасыңбы, же болбосо контент тартып атасыңбы, видео чыгарып атасыңбы, кино тартып атасыңбы, биринчи максат акча табуу эмес да. Бул кандай пайда алып келет?
ошо пайда алып келгенин элге кандай таасир этет, мындан адам баласы туура жолдо жүрөбү жүрбөйбү же бузулуп кетеби, ошол жагын караш керек да. Жанагындай эле биринчи орунда акча таап байып кетмей, анан экинчи планда башкалар болсо, анда мейли байыйт, мейли акча табат, бирок бир күнү болбосо да бир күнү Алла таалам ошол нерсенин дагы терс жагын көрүп калышы мүмкүн да. Же болбосо тиги дүйнөдө чоң жоопкерчиликке, кыяматта жоопкерчиликке ээ болуп калышы мүмкүн. Вот, анан сиздин сурооңузга эми жооп берейин байке? Жанагы суроом болчу, ошо айтып Эмне суроо атпаймынбы? эле? Сиз бизге салыштырмалуу ата катары балдарга кандай эмоция бериш керегин дагы да жакшы билсеңиз керек депчи. Мен абдан ыраазымын Алла таалам мага ушундай жашоону бергенине, ушундай жолду басып өткөнүмө. Өзүм айылда өскөм. Айылда өсүп, мен каникул сайын шаарга келип турчумун. Бирок шаарды аябай жакшы көрчүмүн да. Анан каникулда келип бир нерсе туура эмес иш кылып койсом, же болбосо тентек кылып койсом, азыр сени эртең айылга жөнөтөбүз дегенде эле мынтип түздөнүп калчумун да. Себеп дегенде ушунчалык мындай билбейм, шаарга баргым келе берчү. Анан өзүм дагы атам кайтыш болуп калды. Энем болсо жаш, 21 жаш, 21 жашта эле жаш экен. Өзүм 37 келдим. Азыр мындай взрослый адам катарында ойлонуп көрсөм, чоң энем дагы бул чоң аталарыбыздын ошо суроосу мен ошо айылда калып калсын деген чечими талабына азыр мындай анализ кылып көрсөм, булар деле туура ойлонуптур да. Эми жаш келин, күйөөсү каза болуп калды. Анан шаарда жашоосу кандай болот? Андан көрөк биякта улуу атасынын улуу агасынын балдары менен биздин колубузда, биздин жаныбызда жүрсө, бир аз эме кооптуу болот. Кооптуу деп коебу? Безопасно. Кооптуу болуп калабы или коопсуз болот да. Коопсуз. Анан мен деле мисалы энемди сагынып өстүм. Атам бала кезде эң биринчи аң сезим киргенде биринчи суроом мындай болуптур: мен атам качан келет дептирмин да. Атам качан келет десе, чоң апам туруп алып, где-то бир 5 жаштамын го дейм. Мектепке бара элекмин. Атаң сен 99 жашта чыкканда келет деп айткан да. Ал убакта деген биз эсептегенде эле, математиканы деле билбейбиз да, 99 жашта чыкканда келет деп жүрө берчүмүн. Энем болсо ошо бир жылда бир келчү. Ошол айылга. Анан айылга келип, балам деп сагынып мени кучактаганда, мен мама деп аны кучактап аябай мындай сагынасың да. Өзүң дагы ата энеден башка баары бир. Анан бирок мен ыраазымын ошо айылда өстүргөнүмө, байкеме, жеңелериме, ошо байкемдин балдары менен чогуу бир тууган болуп өстүк. Азыр дагы жакшы мамиледебиз, бир туугандай. Акеме, ошо аке дейм, акеме да рахмат. Бирок өзүм буга чейин эч жерде айткан эмесмин бул жөнүндө. Баары бир биологический, кандай айтсам, мындай өзүнүн ата энесине зар болот экен, өзүнүн энесине зар болот экен да. Мага көп эле куйган чоң эне, чоң апабыз. Мына бияк сен энең болот деп жеңемди эне кылып, бияк атаң болот деп баягы эмнени уксаң ошону кыласың да. Биз сен атаң, мен чоң апа, чоң ата десем, атам дагы мени чоң ата дебе деп, мени ата де деп. Чоң апа десем, мени чоң апа дебе, мени апа деп ушинтип өстүргөн да. Бирок баары бир өзүңдүн биологический энеңди сагынат экенсиң да. Мен ошо бир жыл эгер бир кучактап анан кеткенден кийин тиги жеңелерибизден бир аз эме болчу, кызгануу бар болчу да. Бунун бок сүйдүгүн жууп атсак, буну адам кылып өстүрүп атсак, энеси келгенде бизди сатып кетти го деп. Анан
мен ошондо аябай ошол маалда бир аз таарынычым болгон бала кезде. Бирок бала кезде бала эмне баягы үнү жок да, айта турган сөзү жок. Улуулар ай муну тынч деп койсо унчукпай каласың, өзүң оюңду айта албайсың, өзүңдүн сезимдериңди айта албайсың. Бирок мен ичимде калып калган да. Неге мен энем келсе мен сагынсам ошону мындай башкача кабыл алышат депчи. Анан неге мен энемди мынтип ошону дагы мындай көрө алышпайт депчи. Мындай таарынч сезим болгон, ушул күнгө чейин катып келгем да. Анан кийин мен карап көрсөм бул жөн эле кызганыч экен да. Буга таарынычтын кереги жок экен да. Бул аял заты негизи кызганчак болот экен да, эркектерге караганда. Анан жеңемди мен эми түшүндүм. Ал мени жакшы көргөн, жакшы көрүп, баласындай көрүп, мындай өгөйлүк мамиле көргөн эмесмин да. Өзүм балдарына кандай мамиле кылсам, ага да ошондой мамиле кылып, баарына тең мамиле кылып, айыл да баары бир мындай ыйман, башкача болот да. Ошол жактан айылдын тарбиясына да ыраазымын. Ошол ыйман деген нерсени ошол жактан фундаментим түптөлгөн ошол жактан. Анан бул кызганыч эле болуптур көрсө. Кызганыч болуптур, бирок кийин шаарга да келип 6 классында келдим. Анан 2000-жылдары баары бир мына шаарда деле орусча сүйлөгөн мода болчу. Биз айылда эмне баягы биздин бир орусубуз бар болчу. И то орусубуз так орусча билбечү. Жеңиз байке окшогон бирөө. Ал орусубуз да кыргызча сүйлөчү, еще мындай таласки эме атыр-матыр деп сүйлөчү да. Өй деп. Анан бияка келип эми баары бир практика жок, эми сабактан үйрөнгөн башка, бирок практика жок да. Анан орусча бир аз туура эмес сүйлөп алсаң. Анан биз да бойдок кезбиз, где-то жашым бир 17 жаш. Анан эми эле жетилип, эми эле мындай аң сезим кирип, баягы кыздардын астында бир красавчик болгум келет да. Прогулкада жүрөбүз. Анан пойдемте на вниз десең баары хахатеп, на вниз сказал деп баягы ударениялар туура эмес сүйлөп алабыз. Анан баары күлүп атса иттей намыстанасың да. Анан үйгө келип энемди келип неге мени алып кеткен жоксуң депчи. Неге мен шаарга, мен байкем бар шаарда өскөн, карындашым шаарда өскөн, орусчаны тыпылдап сүйлөшөт. Карындашым да байкем да жакшы сүйлөйт. Анан мен эле келип алып эле жабжик болуп, колхозник. Анан сүйлөй албайм орусча жакшы. Анан неге мени балага мына булар карачы сону сүйлөп атат, мен эле сүйлөй албай эле позор болуп атам деп мынтип өзүнчө эле арданып, намыстанып, жиним келип, неге мени шаарга алып кеткен жоксуңар деп. Анан энемди дагы нааразычылыгымды айтып, ушундай бир учурлар болгон. Анан кийин азыр карап көрсөм мен аябай ыраазымын. Ошо айылда ошо өсүп, анан бир моменттер болгон. Неге мени музыкальный шаарга алып келип, жана музыкальный Абдыраев, же болбосо Куринкеева деген училищаларга берип койгон жоксуңар. Мен деген кыйын музыкант болмок элем деп ушинтип нааразычылыгымда энеме дагы даттанган күндөр болгон. Бирок азыр мен ыраазымын. Себеп дегенде мен могул кыргызча ырдаганым, кыргыз деген нерсе менин канымда бар. Айылдын жашоосун көрдүм. Ырдаган нерсем бардыгы ушул могул жашоомдо болуп өткөн, басып өткөн жол. Бул бардыгы могул мен ырдаганыма таасир этет да. Бул жүрөк менен ырдап атканым баары элге жетет. Бул энергия бар да. Ырдын дагы, аткаруунун дагы өзүнүн энергиясы бар. Бул энергия менин басып өткөн, көргөн, жашоомдо болгон нерселер бул үн аркылуу, сөз менен болбосо да үн аркылуу деле жетет да. Ошол жагынан таасири бар. Ошол себептен ыйман жагынан дагы, бардык көз караш жагынан көп пайдасы көп. Кудайга шүгүр, 2-3 жыл жашап эле үйрөнүп алдым орусчаны. Азыр байкеме караганда, карындашыма караганда шаарда окуган, орусча окуган карындаштарымда керек болсо кээ бир паразит ударенияларын оңдоп коем азыр. Кудайга шүгүр.
ушундай турбайбы, себеби биз балдаргачы негизи байке бүт шарттарды түзүп берсек, алар ошол ишти кыла албай калышат да. А бирок шарт түзбөй адамдын ичинде ошол амбициялар болсо, мен ушуну кылам, мен ушуну аткарам, мага гана мындай бир аз талчок керек болот го кээдечи. Ошол болбой калган кезде биз максимум басабыз да, балким ошол шарт болбогону, мектепте музыкальный училищеде балким окубаганы ага балким ошол амбицияны, мотивацияны бергендир. Менде бир суроо бар да, Жиз байке. Жанагы ар кандай кейстер бар да, ар кандай окуялар. Көп китептерде бүт жерде айтылат. Өзүң кандай жүрсөң, үлгү болсоң, сени тартат, сени туурайт депчи. Бирок кээ бир мындай окуялар бар да. Атасы профессор. Мектепте бүт жерде грамотный адам, ученый, көп жанагындай студенттерге сабак берет. Бирок баласы кийин наркоман чыгат да. 90-жылдарда көп болгон ошондой. Мен тааныштарымдан деле бар да. Мындай ак сөөк адамдар, аябай мындай интеллигентный адамдар, бирок балдары бузулуп кеткен да. Мындай көпкө жашабай о дүйнөгө кеткендер да бар арасынан. Кээ бирөөлөр бар, атасы всю жизнь алкаш болуп, зек болуп, түрмөгө 4-5 жолу отуруп чыгып, кийин баласын карасаң кыйын чыгып кеткен да. Ичпейт, чекпейт, ишин кылып бутка туруп, нормально жашап кеткендер да бар да. Анан буну мынтип өзүң кандай болсоң ошондой болот деген дагы нерсе да ал чын, бирок бул жагынан көбүнчө баланын дээринен анан Алла Тааланын каалоосу менен го деп ойлойм да. Мен деле ата жок өскөм, бирок байкелериме рахмат. Айылда толтура байкелерим бар, акелерим бар. Алардын жакшы насааттары бар, аларды угуп өстүк. Бирок дээринде жок болсо, эгерде мындай 1000 акыл айтасыңбы, 1000 өзүң пример көрсөтөсүңбү, бирок Алла Тааланын каалоосу менен болот го деп ойлоп коем да. Ошол жагынан да мындай карама каршыдагы кездешкен мындай окуялар бар да. Ошого кандай бир комментарий бере аласыз? Негизи ар бир нерседе баланс болуш керек да. Баланс болуш керек. Анан биз орто жолду кармашыбыз керек. Анан бала тарбияда атасы да, энеси да вовлеченный болуш керек да. Потому что здесь разные функции исполняют родители. То, что может дать мать, никогда не даст отец. И то, что должен дать отец ребенку, никогда не даст мать. Поэтому идеальное воспитание может быть только в полноценной семье. Почему? Потому что мать обучает детей чувствам милосердия, чувствам сострадания, чувствам любви. Глубоким чувствам, утонченным чувствам. Отец формирует в детях чувство ответственности, чувство мужественности, чувство занятости, чувство сопровождения в мир. И поэтому здесь роль обоих родителей очень важна. Мать исполняет свою функцию, отец исполняет свою функцию. И тогда в итоге ребенок получается полноценным. Что касается разных ситуаций жизненных, вот, как Мирбек говорит, что в семье наркомана вышел порядочный человек. Здесь чаще всего происходит именно процесс занятости. Динде эме деп айтат го, мындай бош убакыт болбош керек депчи. Бош убакыт болгондо, ошол бош убакытты сөзсүз шайтан алып коет да. Жаман пикирлерди салып коет, жаман ойлорду салып коет. Ошондуктан бала тарбияда бала бош болбош керек. Бир нерсе менен алек болуш керек. Тил курска барсын, спортко машыксын, башка кызыккан нерселер болсо, хобби болобу, башка нерсе болобу, алектенсин, өзүңө жаккан нерсеге мындай алек болуп калса, бош убакыт болбосо эле, буюрса бул бала жакшы чоңоюп, жакшы адам чыгат да. Көпчүлүк кезде мындай наркоманияга кирип кеткен, жаман жерлерге кирип кеткен балдар, булар көпчүлүк кезде мындай жашоодо баарды жакшы болсо, баарды даяр болсо, шарт жакшы болсо, анан бош убакыт көп болсо, ошол кезде адам мындай жаман жака мындай кетип калат экен да.
Ошондуктан бул аймасы жок, мындай жакшы үй бүлө болобу, жаман үй бүлө болобу, албетте жакшы үй бүлө болгон жакшы, бирок негизи бош убакыт болуш керек да. ооба. Сөзүңүзгө аралжы мен жанагы да бир кошумчалап кетким келет. Жанагы ошол бул түңүлгөндөн го дейм. Көрдү кичике кезинен атасы жанып ичип келип атса, анан жанагындай сыздатып атса, Туура эмес экенин энеси туруп алып, түшүнүп, сен атаң мындай, тигиндей, мындай деп атасынын недовольствосун айтат баласына. Анан ал куйулат да, анан мен атамдай болбойм деп, мен оңолом деп. Ошол түңүлгөндүн натыйжасы го деп ойлойм да. Бирок ошол баланы мен билем да. Алыска эле тууган болуп кетет, бирок атасы менен мамилеси жок. Атасына айтсаң, сен атаң да ал мени жаштык кылыптыр. Азыр мына оңолду, карып калды ал киши. Анда эмне күнөөм? Ал кача болсо анын тукумусуң да. Тууганга жакын болуш керек. Барып жок дегенде бир азыр колуңан келип атат. Ата менен катташыш керек. Мен атам тирүү болсо деп, мен ата жоготуп калгам да. Хоть конченый болсо дагы, жананып кеткен күндө дагы мен бармак болчумун деп мен айтып берем. Анткени мен аны сезген жокмун да, көргөн жокмун. Бирок анын абалына да кирип көрүш керек да. Может, чынында эле көңүлү калган бир нерселер болгондур. Бирок мамилеси бузулуп калган да. Негизи сиз айткандай жанагындай сүйүү берип, полноценный семьяда өссө, чеги менен албетте. Көп эле мынтип, мен балам деп эле мынтип, балам десе ал, конечно, анан ал дагы кутурмай башталат. Ошон үчүн жанагы ортону кармаш керек, как говорится, золотая середина. Бул эң маанилүү нерсе. Анан кийин азыр 5 минут пауза деп койсузбу? Сейчас. Азыр эстеп алайынчы. Баке, сиз айтып аткан портрет Ли Куан Юда бар экен да. Себеби жанагы ушул Сингапурду бутуна тургузган адам Ли Куан Ю да мындай. Ал кичинекей кезде болгондо атасы көп казино ойночу экен да. Көп казино ойноп, анан жеңилип келген күнү апасын сабай беришкен да. Ошол ичинен ызаланып, эми колумда бар семья, бирок ичинен ызаланып, мен мындай болбойм депчи, мен ушул нерсени жок кылам деген бир амбициялар менен түптөлүп чоңойгон экен да. Анан кийин мен балага болгон сүйүү чеги менен болуш керек. Кыргызда дагы бул көп эме биздин ата тегибизден калган жана ар кандай окуялар бар. Жана өз уулун көрүп, өзүнүн көзүм тийип кетпесин деп коркуп кеттим деген дагы бир Кыдыр алейхисалам деген баласын көрүп, жакшы көрүп кетип, анан коркуп кетип, бир ушундай эме окуяларды угуп калдыңар беле? Мен баягы аз-маз билем да. Буга көп маани берген. Анан балама өзү көзүм тийип кетпесин деп ошондой этият мамиле кылган да. Анан жанагы улуу адамдар дагы баланын таманынан өппө деп, балаңа жанагы неге биздин чоң апаларыбыз, чоң аталарыбыз мындай неберелеринечи, ата энесине антип көп эме кылба, бутунан өппө деп ушундай мамиле жасаган. тыйып койчу. Булар ошо корксо керек ба, көз тийүү дегендерден. Бул дагы туура, бунун туура жагы бар, бирок мындай орто ченем менен болуш керек экен. Анан өтө дагы мындай ошого көз тийип кетет деп эле мынтип мындай аябай строгий мындай кармап, шапалак берип эле чаап, уруп, согуп, ушундай дагы тарбия берген дагы аз эмес үй бүлөлөр. Аны деле биз деле көргөнбүз, эми баарыбыз деле ата энебиз, бизге чейинки поколение бар, ошондой эле өстүрдү го бизди баарыбызды да. Бирок биз айтабыз, анын дарысы бар, силердин урганыңар, шапалагыңар бизге дары болду дегени менен баары бир калып калат экен. Могу кичекейиңде канчалык сен сабалып калсаң, канчалык тил угуп калсаң, бул өзүңдү өзүң алдайсың. Может, силерге рахмат дейсиң. Мен всю жизнь айтып келем уже. Мени урганыңар, мени сабаганыңар, мени монтип поляга гонять эткениңер, ушу силерге рахмат. Силер болбосоңор мен адам болбойт элем деп айтып берем да. Бирок мен кээде байкайм, бул өзүмдүн жашоомо комплекс болуп калат экен да, мындай. Закомплексованный болуп калат экенсиң. Себеп дегенде, мисалы деген, өткөндө биз Омар менен экөөбүз ойноп атабыз PlayStationчы. Анан жаныбызга бир Кеша деген монтажер бала келди.
анан анын жанында дагы бир монтажер бала келди. Экөө шаардык балдар. Анан биз тийише беребиз, эми силер жанагы балкондо өсүп йогурт жеген балдарсыңар деп эле мындай өзүнүн приколдору бар. Анан Омар экөөбүз ойноп атсак мындай, мен мисалы гол киргизип койсомчу, мынтип жини келет да, мынтип туруп деп менчи соперничество кылып өстүрөт экен да биздечи, айылдык балдар негизи мындай соперничество. Мындай утулган жаман көрөт экенбиз да, мындай выживание бар да биздечи, мындай айылда мындай. Хай, сен тигин баласы деген көрдүңбү мындай кылып атат, сен эмнеге муну кылбай атасың десе, мен докажу, мен андан лучше болом деп монтип. Анан особенно бизде таласта, сен президент болосуң, сен деген министр болосуң, сен деген ырчы болосуң, сен олимпийский чемпион мира болосуң деп. Анан ата-эне бири-бирин жолуп калып эле, ай тиги баланчанын баласы деген олимпийский чемпион болуптур десе, молодец, жакшы болуптур дегендин ордуна, это эмне болуптур, мен деле балам чогойгондо андан да круче спортсмен болот деп, мындай ушундай да, мындай бирөөнүн мындай ийгилигин мындай эч убакта эметпейбиз да, колдобойбуз да. Бизде ушундай соперничество деген нерсе бар да. Анан Омар экөөбүз ойноп атабыз. Анан деген гол киргизип коюптур. Көрдүңбү, гол деле жыргайбыз да, анан жини келип. Анан тиги экөөнүн эме болуп атат, чемпионат болуп атат. Анан Омар экөөбүз ойнодук, бири-бирибиз менен айтышып атабыз, бири-бирибизди сөгүп атабыз, монтип чукулуп атабыз, мындай басынтып атабыз да. Анан экөөбүз бияка турдук. Азыр кийинки партия келсин, я сейчас эме сага деген эме кылам депчи. Реванш кылабыз, сен да монтем деп эле мындай не признаем да поражениянычы. Мындай утулгус келбейт да. Тиги экөө ойноп атат. Эки шаардык балачы. Анан тиги мынтип ойноп атса, сен эме подожди, ты неправильно нажимаешь. Мондай бассаң, мондай жакшылап гол кирет деп. Тигиге подсказывает өзүнүн сопернигине. Анан тиги соперник киргизип койсо, вау, классно забил деп. Ошентип ойноп атышат да бири-бири мененчи. Анан Омар экөөбүз турабыз. Биз реально жабжикпиз экөөбүз депчи. Биз деген карасаң мындай. Это Мирбек у нас, мен да айтып атам, бизде комплекс бар экен депчи. Может, кичик бала кезде мындай достаточно сүйүп албай калганбы, же мындай ушундай соперничество, выживание, мындай ушундай сырой условияда өсүп, может, ушундай болуп калганбызбы, мындай биремсени мындай хочется доказывать да все время. Биз мындай жашообуз ушундай, мен биремсени далилдеш керек эле болуп калыптыр да. Можно же мындай мен кыйынмын деп эле, мен монтуп койдум деп эле, сен ошондой кылып койдуң, молодец деп деле жашаса болот да. Сенин колуңан келет турбайбы деп койгон деле болот турбайбы ошентип. Экөө ошентип жини да келбейт, бири-бирине атырылышпайт, бири-бирин мактап коет, ойноп туруп утулса, молодец, бирок сен да жакшы ойнодуң деп коюп эле мындай. Сонун ойношот да, культура бар да. Культура. Ошону үйрөнүшүбүз керек экен да негизичи. Анан бул ошол нерсе мен ойлоп койдум да. Омарда да, мага да бул киши бала кезибизде бир мындай биздин, наверное, мындай жанда соперничество, мындай чыйрак болсун, бышык болсун деп эле ошол методко салып, анан ошондой болуп калсак керекпиз, скорее всего. Анан мынтип карап коюп, мынтип ойлонуп калдык, бизде көп комплекс бар экен, ушуну үйрөнүшүбүз керек экен, мынтип бири-бирин мактап. Анан жанагындай сен министр болосуң, сен мындай болосуң, сен кыйын болосуң, сен атактуу болосуң деп эле биз настрой кылып койгон да. Атактуу болуп туруп делечи, бактысыз болуп каласың да. Сен миллионер болосуң, миллионер болуп туруп деле бактысыз адамдар толтура. Туурабы? Миллионер болуп туруп эртең балаң деле бир инвалид болуп төрөлсөчү. Бул деле шорду болосуң да. Миллионер болуп туруп деле, атактуу болуп туруп деле бир көчөгө чыгып баса албайсың. Коркосуң. Телохранительдер жок, мындай ээн эркин жүрө албайсың. Бул да бактысыздык да. Туурабы? Анан Кудайга шүгүр, 6 саныбыз аман эсен, жей турган тамагыбыз бар. Колдон ашыкча болсо бирөөгө жардам берип, ашыкча эмес болсо дагы аракет кылып дегендей ушинтип бактылуу болушубуз керек экен да. Балага бакыт каалаш керек экен. Бакыт гана тилешибиз керек экен да. Анан ой мен баламды деген мындай кыйын кыла көр, ой министр кыла көр деп мен тиленбейм. Анан мындай бол, сен мындай болосуң деп дегим да келбейт. Мен бир гана ошо негизи батадан башталат. Мен деле ойлоп коем, жашоодо чыгармачыл сферада деле азгырмалар аябай көп. Азгырмалар көп. Бирок могул чоң эне менен чоң атам намаз окучу. Ошолордун дубасы тийсе керек. Мен туура эмес ишке кылып атканымды билип туруп деле, бирок ичимде убактылуу эле азгырылып кеттим. Кудай өзү кечирсин, мен баары бир
намазды тандайм, мен баары бир оңолом деп всю трассу, всю жизнь ушундай ичимде ниетим бар да. А кээ бирлер бар, мисалы эми бул да керек, эми болуп турат, эми перезагрузка деп мындай арам нерсени деле, мисалы ичкиликти да, эми бул нормальный боло турган иш деп туруп жашагандар да бар да, андайлар көп. Бирок ошону мындай норма деп жашагандан көрө эми азгырыласың, болуп турат компания, эми баягы өткөн чакта айтып атам да, Кудай сактасын. Бирок бул нерсе убактылуу. Мен оңолом, бул туура эмес кылып алдым, кечире көр деп өзүңдү өзүң мындай угрызение совесть келет, кыйналасың, анан ошентип жашаган жакшы да. Чем эчтеке кылбай эле мындай жүрөгүм менен эле мен жананча намаз окуганды көрүп атам, намаздын сакалдын кепин кийип алып туруп анан туура эмес иштерди кылып атат. Аларга караганда мен жүрөгүм таза деп туруп кой чай 100 грамм деп туруп бастырып коюп жүрөктөн да деп жашаган туура эмес да. Андан көрө мындай туура эмес кылып атабыз, сен бүгүн акыркы күн болсун деп хотя бы деп атам. Андай кылган болбойт. Хотя бы ал анын немеси жеңилирээк болот атпайбы? Жок дегенде ниетиң бар да, туурабы? Эми сразу Москва сразу курулган эмес дегенде анан ниет да самое главное. Анан мен жүрөктөн деп анан бияк арам болуп атса, арам нерсеге Алла таалам кирбейт деген жана жакында эле бир видеолордон көрүп калдым. Главное ниет. Араңарда эң жакшыңар бул күнөөсүн кылып аркасынан тоого кылганыңар деген. Бул эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ушундай бир насаат айтып атат да. Араңарда эң жакшыңар күнөө кылдың, ооба, ката кемчилик кетирдиң, бирок аркасынан тоого кылганыңар депчи. Албетте күнөө кылбаган жакшыраак, но бирок демек пайгамбарыбыз жөн айткан эмес, адам баласынын табиятын билген да. Биз кандайбыз, кандай алсыздыктарыбыз бар, көп жакшы, мисалы үчүн пайгамбарыбыздан сураганда мусулман адам кийим деп. Тилинен биринчи тилинен айтылат. Жана колунан башка бир адамга зыян келтирбеген адам деп атат да. Бирок биз ушундай болот экен, тилибиз менен көп адам жүрөгүн оорутуп алат экенбиз, туурабы байке? Сизде да болот, жакындарыңыз бар, атыштарыңыз бар. Бизде элементарно биздин адамдык сапатыбызды сындырып бузган нерсе бул көрө албастык. Ушул бир эле нерсе бул. Көрө албастык. Бирок аркасында аябай океан турат да, жамандыктардын океаны турат. Ушул биз үй бүлөдө болсун, бир туугандардын арасында болсун, жумушта болсун, жашоодо болсун, кошунан экөөнүн ортосунда болсун, мындай айтор мындай масштабно да. Ушул көрө албастык эле, адам көрө албай эле бактылуу болуп жашай албайт экен да. Бул мынтип атыптыр, бул тигинтип атыптыр, мен мындай болушум керек деп атып эле өзү бактылуу боло албай калат экен да, мындайча андайчы. Ушинтип эле өзүн жеп эле жүрөгүн моментип ушинтип эле өлүп кетет экенбиз да. Негизи көңүл да. Көңүл. Башка бирөөнүн көңүлдү эч качан оорутпашыбыз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир күн Каабаны таваф кылып туруп, Каабага карап, аябай суктанып, мындай сөз айтат экен да. Эх, Кааба, сен кандай сулуусуң, сен кандай ыйыксың, сен кандай бийиксиң, сен кандай сонунсуң. Бирок сага караганда сенден ыйыгыраак бир нерсе бар. Бул адамдын көңүлү депчи. Кааба 1000 жолу куласа деле кайра куруп койсо болот. Бирок бир адамдын көңүлүн ооруткан болсок, ошол көңүлдү кайра жашаткан өтө кыйын нерсе да. Ооба. Негизи биз могул баары бир материалдык нерселерге 90% көңүл бурабыз да. Анан бир 10% эле бир кээде Кудай деп калабыз да. Анан бул материалдык нерсе, буга болгон могул страсть, буга болгон могул сүйүү, бул бүтпөс нерсе экен да. Мисалы, адам өзү бутка турмай, үй бүлө түптөмөй, анан бир убакыт келгенде анан балдар менен жашап калат экен да. Балдарды үйлөнтмөй, балдарды окутмай, балдарды ошол адам кылмай, анан небере башталат, анан ошентип эле өтүп кетет экен да. Настолько мында ар бир жашоонун өзүнүн кызыкчылыгы бар да. Башында дүйнө жүзүн тааныш керек, билиш керек. Анан окууң башталат, универди бүтөсүң, анан бир специалист болосуң, анан жумуш, карьера,
акча табасың, анан үй бүлө курасың, анан балдар башталат. Ушинтип атып эле адам кетип кала берет экен өзүнүн баягы кызыкчылыгы мененчи. Параллельно мындай Алла Тааланы таануу, мындай руханий жакты, сиз айткандай духовность жакты көзгө илбей өтүп кеткендер канча мисалы. Бирок жакшы ниети менен деле, бирок убакыт таппай эле мындай ошол быт жашоо ошол нерсеге муктаж болуп, адам көп ал жака дагы ибадат кылганга, жакшы иштерди жасаганга дагы көп көңүл бурулбай, убакыт дагы текке кетип калган дагы учурлар болот да. Элестетиңиз, эгер кыямат келип калса, вдруг жер титирөө болуп, бир согуш болуп, ядерный бомбалар жарылып, светтер өчүп калды мисалы. Элестетиңиз, свет жок дүйнө жүзүндө. Анан сен понимаешь, сен мисалы да, балдарың уже последнее поколение. Болду, алардын балдары болбойт уже. Все, конец света. Анан оюңа эмне келет? Болду, мирское жашоо уже жок, бүтүп атат. Элестетиңиз, вдруг ошондой келип калса, ойго эмне келет? Мен тияка уже кетет экенбиз, балдарым кетет, уже ойлоно баштайсың да. Тиякта эмне болот жашоом? Анан уже бирөөгө барып кайрымдуулук кылайын десең, уже кеч болуп калат. Поздно, анткени уже бир нерсе үй подарить этип, үй кереги жок болуп калат эчимге. Бирөөгө үй куруп берейин десең, үй кереги жок, уже болду, уже кыямат жакындап калды. Азык түлүк берейин десең, болду, ал кереги жок болуп калат да. Ошон үчүн бизде кандай бактылуу адамдарбыз, кандай аны шанстар бар, канча убакыт толтура жакшы иштерди кылгангачы. Эң жаманы ушул акыр заманга туш келип калган адамдарды ошолорго кыйын болуп калат да. Уже кеч болуп калат. Ошондуктан айтышка оңой, бирок кылыш кыйын. Өзүмө дагы бул айткан сөздөр эме болсун. Насаат болсун. Туура. Негизги жашоонун максаты ар бир адам өзүнө суроо бериш керек да. Бул жашоого эмне үчүн келдим депчи. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дүйнө деген сөз эмне дегенде, ад-дунья мазратул ахира деп айтканда, бул жашообуз, бул дүйнөбүз дейт, бул эгин таласы депчи. Биякта себеп эткенбиз, тиякта кыяматта ошол акыркы акыретте ошонун жыйынтыкты алат экенбиз да. Эң негизги биздин максатыбыз ошол биякта көбүрөөк жакшы амалдарды кылуу. Себеби жакшы амалдар бул биздин акыретке болгон инвестиция. Наилучшая инвестиция — это инвестиция в вечность. И мы в этой жизни пришли исключительно только за этой инвестицией. Потому что этот мир нам был дан исключительно для того, чтобы посредством этого мира построить для себя жизнь вечную. И материал для этой вечности, он заложен именно в наших благих делах, благих поступках. Вот. И, как вы правильно отметили, когда придет тот момент, когда рано или поздно мы с ним все столкнемся, когда душа покинет тело, вот, уже будет поздно. То есть там ты уже ничего изменить и ничего сделать для своей вечности не сможешь. Потому что время для этого было здесь дано. И, соответственно, Всевышний Аллах, он придал душе свойство вечности. То есть душу невозможно ни убить, ни уничтожить, ни сжечь, ни заморозить. Потому что Всевышний придал ей свойство вечности. И душа вечна. И, соответственно, когда душа покидает тело, наступает только физиологическая смерть. Смерть тела, но не смерть души. А душа, она дальше продолжит свой путь. Она продолжит свой путь, и, как Всевышний Аллах в Коране говорит, «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун». То есть, поистине вы от Аллаха, и к Нему ваше возвращение. Хотим мы того или не хотим, мы в любом случае вернемся к Всевышнему. И вот здесь задача именно, что с каким грузом и с каким потенциалом ты вернешься к своему Творцу. Либо с грузом целой кучи грехов и недостатков, либо с грузом благих дел и хороших намерений. И ученые говорят, в каком состоянии душа покинет тело, именно в таком состоянии она предстанет перед Богом. И важен именно вот этот момент, да, чтобы душа покинула тело с очищенным от каких-либо недостатков и грехов качествами и с багажом благих дел и поступков.
И именно это будет формировать в итоге нашу жизнь вечную. ооба жана бизде ишенбейм дейт го. Булар эмне болуп атат деп дааваттарын келип айтышат, араб кулдары деп эле бир ошондойлор да бар да. Бирок бир кырсык болуп кетсе же бир нерсе болуп кетсе, сразу эле ла илаха иллаллах эле о Кудай деп, о Господи деп кетишет го. В глубине души ишенишет да. Адам баары бир мына түш деген эмнеге кирип атат? Түш адамга кээде ойлобогон нерселерин кирет. Бул дагы бир жакшы доказательстволордун бири да. Анан жана мусулман адам кыяматка ишениш керек. Мусулман адам тиги дүйнөнүн бар экенине ишениш керек. Мусулман адам 100%, 1000% Алла Тааланын бар экенине ишениш керек да. Анан орозо кармап коет. Анан мен мусулманмын деп коет, бирок кээ бир пункттарына өзүнө мындай выгодный эмес нерселерге там жөн эле деп ишенбегендер да бар да. Бул мусулман болдуңбу бүт нерсесине ишениш керек. Куранда жазылуу кандай? Бүт барына сен баш ийишиң керек. Анан мен ошого таянып айткым келип атат да. Жашоодо ар бир адамда сөзсүз түрдө мындай анын оюна келишпеген, оюна карама каршы болгон, анын үмүтүн актабаган адамдар да болот да. Ар бир адамда болот мындай нааразы болуп калган или конфликт болуп сүйлөшпөй калган адамдар болот. Таарынчта калып калган адамдар да болот. Эркек менен кызбы же кыз менен подружкасы болобу, или достор менен болобу, или тууган менен болобу, сөзсүз түрдө ар бир адам бул сыноодо, бул жашоодо андайга кездешет. Анан кээ бир учурда жанагындай биз кей беребиз го. Неге мен бугуну деген буга мондай мамиле кылып атсам, буга деген мондай жардам берип атсам, материально көмөктөш болуп, буну даже чуть эле багып ат душы кылып атсам, неге мени мага мындай мамиле кылып кетти деп мындай кейсиң го. Мындай кээ бир адамдар болот чын эле мындай аябай мындай горбатого могила исправит дегендей. Бүт барын чын жүрөгүңдү ачып прям кыласың, башыңа чыгат дагы. Анан эркелеп, анан сен сөзүңдү укпак түгүл, сага акыл үйрөтүп, анан сенин аркаңан көп иштерди кылат да. Сен билбейсиң, аягында гана иштин баарын кылып койгондон кийин билип жүрөгүң ооруйт да. Сен ага жакшы мамиле кылсаң, сага ошондой мындай жаман мамиле кылып кетти да. Мындай аябай мындай кечире албай тургандай да. Анан ошого кейсиң да. Ошол үмүт мындай аны жакшы дос деп мамиле кылып, бирок сен үмүтүңдү актабай койду. Анан мындай ошол нерселер деген таарынчтар пайда болот. Мындай гнев, жиниң келет. Ошонун натыйжасында ден соолукка да доо кетет да. Оюң да жаман болот. Кей бересиң го. Бирок бул нерсеге наоборот болуш керек экен да. Кейбеш керек экен. Себеп дегенде ошол сага жаман кылып кеткен адамдар бар го. Кийин акыретке баргандачы сен мына тараза болот да. Жакшы кылган иштериң, сооп кылган, анан өзүң деле туура эмес кутургандагы иштериң болот да. Туура эмес адашып калган дагы ошолордун күнөөлөрүң мындай монтип бир аз болуп эле мындай күнөөлөрүң көбөйүп мындай оор болуп анан мындай жакшы кылган иштериң мындай уталбай жатсачы, мындай күнөөң көбүрөөк болуп атканда, именно ошол сага жаман кылып кеткен адамдардын ошолордун сообун алып алат экенсиң да. И ошентип ошолордун сообу жаман сага мындай бул жашоодо туура эмес иштей мындай конченый адамдар мындай негодяйский поступоктор менен мындай сени мындай баалабай мындай боор ооруганга боорго тээп дегенде мамиле кылгандар, ошолордун сообун алып туруп, ошол адамдар сенин мындай жакшы кылгандарыңды мындай оор кылып, анан бейишке кирип кетиши мүмкүн экен да. Ошол сага жаман кылган адамдар сени бейишке киргизип коет экен көрсө. Бейишке кирип кетет экенсиң, ошон үчүн ошолорго рахмат айтышыбыз керек экен. Анан мындай телевизорго мындай эфирде айтып коеюн, ай аферисттер, мошенниктер.
Рахмат силерге. Силер аркылуу мен силердин да соогуңар бар. Ушу силер кылган мага ишиңер Кудайым буйруса акыретте бейишке киргизет. Рахмат силерге да. Силердин да салымыңар бар. Жо чындап ушундай окуя бар. Бир аалым киши болгон экен. Мындай өтө илимдүү да. Адам болгон экен. Анан ошолдун айылында бирөө ар дайым ошону жамандап, ушак айтып эметчү да. Анан ал аалым ошону билчү да. Анан күн сайын ошого мындай таттууларды алып барат экен да. Таттуу нерселердичи алып барып коет, берипчи. Анан тиги дагы эле токтобойт. Күндө ушундай жаман нерсени, ушактарды айта берет экен да. Анан тиги күндө ушундай таттуу нерсе алып барып, үйүнө киргизип берип, анан бир күн тиги да совесть деген нерсе бар да. Анан совесть нерсе ойгонот экен да. Анан кой мен ушуну жамандасам, анан бул кайра мага жакшылык кылса депчи. Кандай адаммын депчи. Анан кой эртең ошол тууралуу эч нерсе жаман нерсени айтпайм. Анан айтпай коет да. Анан именно ошол күн тиги барбай коет экен да. Тиги алым мындай аулиянын даражасында болгон да. Анан эмеси келген да, маалыматычы. Бул уже мындай гыйбатты токтоп салып турду. Анан тиги да барбай коет да. Анан тиги таң калат. Неге бүгүн келген жок депчи. Анан бүгүн келбейт, эртең кайра келбейт. Анан өзү барат да, тигечи. Анан сурайт да. Неге ошундай болуп атат? Мен сен жөнүндө жаман айткан нерселерди айтсам, анан сен күндө мага ошундай таттууларды алып келчү. Анан токтоп ошундай айта албай калсам, сен кайра мага келбей калдың депчи. Анан ошол сен токтодуң да. Ошон үчүн сен айтып аткан кезде дейт, мен жөнүндө жаман нерселердичи. Ошондо сен менин күнөөлөрдү алчысың дейт да. А мен сенин согуп иштерди алганмын дейт да, ошол кездечи. Анан азыр сен унчукпай калдың дейт, айтпай калдың, ошон үчүн соода бүттү дейт да. Соода токтоп калган да. Ушундай эмне болгон да. Ооба, чындыгында бирок биз ушундай бир ойда бирөөгө бир мамиле кылып аткан кезде эгерде ушундай ичибизден ыхлас аябай күчтүү болуп, фисабил эле бир гана Алла ыраазычылыгы үчүн. Бир гана Алла ыраазычылыгы үчүн деген болсо, бул эң бийик нерсе экен. Мисал үчүн элементарно. Мисал үчүн бир машина кирип кетейин деп атат да сагачы. Сен турасың, өз паласаңда жолуңда турасың, ал кирейин деп атат, кыпчылайын деп. Анан аны өткөрбөйсүң да, анан ментально мээңде ушундай мага бир аз аварийкасын күйгүзүп койсун деген бир ой болот да. Мага ыраазычылык билдирип койсун депчи. Ыраазычылык билдирбей койсо кадимкидей жаман болуп кетесиң кедечи. А бирок биз ошону күтпөшүбүз керек экен да. Биз эми Кудайга ыраазычылык үчүн деп ичибизден ниет кылып аны өткөрүп коюшубуз керек экен. Андан ыраазычылык күтпөшүбүз керек экен. Биз айтканда ыраазычылыкты Кудайдан күтүшүбүз керек экен да. Максат ошол. Бирок андай нерсеге биз таянып өзүбүздүн жашообузга 100% колдонсок, анда бизден бактылуу адам болбойт го дейм. Бирок канчалык аны билип атасың, унутулат да инсанбыз да. Алланын ыраазычылыгы үчүн бир нерсени кыласың да, анан бир нерсе баары бир каалайсың, каалабайсың, бирок мындай бир нерсени күтөт экен да адамчы. Бирок биз пендебиз да. Пендебиз. Айтыш оңой. Бирок ошону кылышыбыз керек, бирок унутулат. Баары бир нерсе кылдыңбы? Даже күтпөйсүң, от души кыласың, бирок бир жерден бир туура эмес сен жөнүндө сөз кылып, же сен жөнүндө ушак айтып, туура эмес кылып кетсе, сен күтпөйсүң, бирок мындай ызаланасың да. Неге мен буга жакшы мамиле кылсам, мен жөнүндө минтип кетти деп. Себеп дегенде бул дагы сыноого. Значит, Алланын ыраазычылыгы үчүн деген нерсе унутулуп калган. Ниет туура эмес коюлган, ошон үчүн Алла Таалам ошондой сыноосун берип атат. Ошон үчүн Алла ыраазычылыгы үчүн деп күнүгө машыгышыбыз керек. Күнүгө эң кыйын. Биздики кандай? Намаз окуганыбыз деле шаблон болуп катпайбы кээде? Ачыгын айталы. Кээде музыкага алаксып калабыз. Толтура кыялдар бар. Тияка монча концерт беребиз, монча адам чогултабыз. Берге моорлар чыгарабыз деп мындай процессте жүрүп атып, анан азыр токтоп, азыр асыр бүтүп калайык да окуй калайын деп окуп атып дагы оюң бар тиякты болуп калат да. Анан не деп дуба кылганыңды деле билбей каласың. Готовый шаблон дубаларың бар да, мынтип деп туруп, деп туруп кайра жумушуңа кетесиң. Бул дагы негизи
окулат албетте, анын да сообу бар, бирок мындай эстеш керек экен да. Аябай кыйын негизичи, өтө кыйын. Күнүгө сенин бирөө карап турат. Сенин каждый шагың, каждый сүйлөгөнүң, каждый кылган поступактарыңды баардыгын анализ кылган, көзгө көрүнбөгөн периштелер бар жазган. Алла таалам бар, ал баардык нерсеге күбө, баардык нерсеге свидетель. Ошону күнүгө сезген адам бактылуу болот го деп ойлойм да, бирок өтө кыйын. Жакшы, особенно жана кыйналасың го, кыйынчылык келип, депрессия болуп, нерв болгондо ошондо гана талап болот экен да. Ошондо гана бир жериңе кыйналып да, кыйналып анан Алланы эстейсиң да. Моягың күйүт болуп, моягың кыйналып атканда гана анан Кудай деп намаз окуй калып, кечирим сурай калып, анан эле бир аз жашооң баары сонун болуп эле, спорт залдарга барып эле, прям мындай жумуштарың аябай ийгиликтүү болуп эле, акча табып эле, аябай бүт жактан баардыгы тилегең тегиз болуп эле, сонун болгондо эле унута баштайсың да. Унутпасаң да окуйсуң, бирок уже шаблон боло баштайт да. Анан ошол моментте бир ийгиликке жетишкенде чоң бир мисалы иш болуп зарплата аласыңбы, же болбосо бир жерден бир жумуш, бир какая-то сделка, да, и ты деньги заработал. И в этот момент мы даже вспоминать, да, Всевышнего. Шүгүр келтирип. Ошондо шүгүр этип туруп, бул жана күйүттөн караганда, күйүт кыйналып туруп Алла таалам эстеген караганда, жанагындай сонун прям пикте жүрөсүң, сонун ийгиликке жетиштиң да, ошол моментте кутурбай, тияк бияка кетип калбай, Алла таалам деп туруп эстеп, сен болбосоң бул болбойт эле. Бунун баары сен мага болгон мээримиң, рахмат деп туруп намаз окуса, бунун сообу бир ушунчалык бир Алла таалама да жагымдуу болуш керек деп ойлойм да. Айтат го ошого жаш кезинде, мисалы үчүн ибадат кылган, жаш кезинде дин менен жашаган, жаш кезинде Алла тааланы көп эстеген жаш бир адамга салыштырмалуу дейт. Кары бир адамдын абалы башка экен да. Себеби Алла таалама жаш адамдын ибадаты дагы да сүйкүмдүү экен. Себеби анда вариант көп. Көп варианттын арасынан ал деген Кудайды тандап атат да. А карып калган адам ооруйт, башка болот, мындай бир өлүмдү сезе баштайт. Кандай болсо дагычы өлүм сезе баштайт. Карыганын, жакында достору көмүлүп атканын көрүп, тааныш катыштары көмүлүп атканын көрүп, азыр көптүр өлүмдү сезе баштайт. Бирок сезбеген адамдар да бар албетте. Бирок сезип, ошого да даярданып, анан ал дагы бир ибадат кылат да. Бирок анын ибадатына салыштырмалуу жанагы жаштын ибадаты Кудай үчүн артыгыраак экен да. Анан сиз да айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн периштелер бар. Эмне үчүн адам баласы периштелерден дагы жогору турат Алла таала үчүн? Алла таала ушундай бир жараттыр. Себеби биз Алла тааланы көрбөй туруп ыйман келтирдик. Алла таалага ишендик. Алар көрүп туруп ишенип атышат. Туурабы, устаз? Туура. Жакында мындай окуя болгон. Тааныш бир досум айтып атат. Өзү намаз окуйт. Эме дейт да. Бир эже бар. Бир эже бар дейт. Эжедин күйөөсү өтүп кеткен экен да, жакында элечи. Күйөөсү өтө бай киши болгон экен да. Аябай бай. Анан балдарга толтура квартираларды, ошо машиналарды, эмелерди толтура нерсе калтырып койгон экен. Бирок үй бүлө мындай динден бир аз кыргыздар болсо деле динден алысыраак болчу да. Мындай намаз окубаган, орозо кармабаган эмелер болчу экен. Анан күйөөсү өтүп кетет экен. Анан ошол аялына түшүнө кирет экен да. Түшүнө кирет экен. Менин атымдан садака кылып кой депчи. Мен ошол садака өтө муктажмын деп түшүнө кирет экен. Анан тиги аялы мындай понятиясы деле жок да. Мындай садака билет. Анан бир тааныш киши бар эле, ошол намаз окуйт. Ошол бир чалып көрөйүн депчи. Анан чалат экен да. Тиги ошол чалган киши досум болот да. Анан чалат экен. Анан айтат, ушундай күйөөм түшүмдө кетиптир, садака берип коюш керек экен. Тиги айтып коет, мейли эже, мен бир медресени билем, медреседе ошол жерде балдар окушат, барып келели ал жерге. Барып ошол жерде балдар Куран окуп бир бата кылып койсун, анан ошол жерде садака таштап койсоңуз болот. Ал жерде ошолдай 150 бала окушат экен медреседе. Все хорошо деп сүйлөшөт. Кийинки күнү барышат экен да. Барып туруп, анан ошол жерде киришет, анан тиги балдар түшөт, Куран окуп, бата кылып эметип коюшат экен. Анан эже
чыгып баратканда садака кутуча бар да ал жердечи. Анан садака ташташым керек эле деп 1000 сом салып коет да. Садака кутучагачы. Анан мындай суроо болуп атат да. 150 кишиге 1000 сом кандай пайдасы берет да? Анан мындай суроо болуп атат да. Ошол өтүп кеткен кишиге бул 1000 сом садакасы канчалык деңгээлде жардам берет да? Анан албетте бул киши мындай кыялданса керек. Мындай көбүрөөк сооп иштер керек эле депчи. Анан ошондуктан биз өзүбүздүн келинчектерге, балдарга мындай көп деле мындай можно не рассчитывать да деген маселеси бар да. То есть пока есть возможность делать что-то самому, нужно сделать. Да, то есть пока ты можешь. Не полагаться, да? Да, не полагаться. Көбүрөөк садака берип кой, көбүрөөк ибадаттарды кылып кой, намаздарды, орозолорду кармап эметип. Себеби сен өтүп кеткенден кийин ошол балдар ошол жакшылыктарды сенин атынан кыла албайбы деген суроо бар экен да. И поэтому, исходя из того, что мы здесь пришли для того, чтобы как можно больше получить сооп үчүн келгенбиз да. Именно стоит задача максимально быть включенным в процесс самому. Вот то, что ты можешь сделать, нужно максимально сделать. В плане благотворительности, в плане садака, в плане благих деяний и поступков. Почему? Потому что в тот день, когда Всевышний Аллах воскресит всех, говорит о том, что даже мать будет убегать от своего ребенка, боясь и переживая, что он будет претендовать на ее награды. Каждый сам за себя. Каждый сам за себя. То есть в тот день каждый будет переживать, насколько мне достаточно было моих благих дел и поступков для того, чтобы предстать с ними перед Всевышним. Поэтому, на самом деле, исходя из вот этой ситуации, какой урок мы извлекаем? Мы извлекаем урок, что на самом деле каждый человек в первую очередь должен задумываться о своих личных отношениях, взаимоотношениях со Всевышним. Почему? Потому что когда человек покидает этот мир, все останется здесь. Богатство, твоя супруга, твои дети, все останутся в этом мире. И, по сути, ты предстанешь перед Всевышним один. Один на один. С деяниями. Со своими деяниями. Ну, на том свете там же измерения, вот это законы, отношения, все по-другому же. Человек, он будет за себя отвечать, будет преследовать свои интересы, личные. А здесь-то по-другому же. На том свете, чтобы обеспечить личные, собственные интересы, ты должен проявлять, заботиться о других. Тура? Тура. В этом мире, да? Анткени биз деле мындай кылып аткан ишибиздин баары үй бүлө, забота, балдар, аларга канчалык жүрөгүбүздү берип забота кылсак, мекен дегиле баардык соопчулук иштин баардыгы өзүң үчүн болуп атпайбы? Өзүбүздү ойлоп атпайлыбы, чтобы тиги дүйнөдө баардыгы сооптор көбөйүш үчүн, турабы? Туура. Значит, бул жашоодо кылып аткан башкаларды ойлоп, могу бечара байкуш бир оңолуп кетсе экен, кийими таза болсо экен, курсагы ток болсо экен, үй жайлуу болсо экен дегенибиз эле өзүбүз үчүн болуп атпайбы? Бул деле биз как эгоисты. Туурабы? Тиги дүйнөдө мындай сообуз жакшы болуш үчүн кылып атабыз да, туурабы? Анан бул жашоодо каждый сам за себя отвечать да, бул жашоодо эле баарын унутуп эле өзүң мечиттен чыкпай эле даваттарга кетип калып эле антсең анда соогуң азыраак болуп калат да. Биякта ошонун баардыгы, заботанын баардыгы тиги жакта өзүңдүн преимуществоңду, чтобы подкачать. Для этого же делается же. Да, есть баланс, да, то есть нужен баланс. Почему? Потому что посредством баланса именно должны выстраиваться вот эти отношения. То есть пророк говорит, что каждая копейка, каждый тыин, сом, потраченный на твою семью, это садака. Да, это садака. Заботясь о других, мы получаем эту награду, это вознаграждение. Вот. Но здесь есть понятие садака. Да, есть садака, есть садака джайри. Вот. Есть хорошая садака,
а есть садака, которая лучше. Например, хорошая садака — это вот ты помог какой-то семье, да, купил продуктовый пакет, отнес. Вот, они покушали. То есть это твоя разовая помощь. А есть садака, которая может принести тебе пользу даже после твоей смерти. Да, это то, что ты, например, там построил школу, Оставил после себя для построил общества. там Мечеть. мечеть, больницу. Да, и вот пока стоят стены этого здания, пока люди приходят и получают от этого какую-то пользу, это будет приносить тебе вознаграждение. А есть еще садака, которая является инвестицией в человека. Вот, например, в медресе ребята учатся, и ты проспонсировал одного ребенка. Его питание, да, его какие-то расходы. И вот этот ребенок закончил медресе, стал устазом, преподавателем, набрал 100 таких детишек, Тоже их обучил. Потом эти 100, каждый по 100, и такой сетевой маркетинг, который ушел в вечность. Вечность келет, и соғып сізге кетіп береді. Да, и вот пока ты лежишь там в могиле, в мире барзах, пока не наступит киямат, награды от этих людей, они будут именно что? Идти тебе. И вот наша задача именно что в этой жизни инвестировать правильно. Денис Устаз, бізге жақсы бағыт бердіңіз. Жақсы эме ойланып қалдық. Машалла, иншалла ушул Рамазанда өзгөчө жакшы аракет кылышыбыз керек экен. Себеби айта бериңиз. Кошулуп кетейин. Өткөн жана айтпадым беле, тияка барып келгенден кийин эме жана ыйманды деген подпитка заряд берип туруш керек депчи. Андан тышкары жакшы наставник керек экен. Тренер керек экен. Спортзалга барып туруп деле эчтекени билбей эле өзүң каалагандай кылып эле жана штангаларды көтөрө берсең, туура эмес кылсаң травма алып келет да. Туурабы? Бардык нерсенин инструкциясы болот, эрежеси болот. Мисалы динби, Алла Таалага мамилени дагы өзүң каалагандай эле жүрөктөн эле мынтип сүйлөшө бербей, эрежеси менен кылыш керек да. Анын үчүн Куран түзүлгөн, туурабы? Туура дебесеңиз. Туура. Анын баарын деле, мисалы, жанагы олимпийский чемпиондор деле эми мындай күчтүү природный дар деп коет да. Анан тоолорго барып эле, жанагындай таштарды көтөрүп эле, өзүнүн билгендин кылып эле, күчтүү болуп эле, анан кийин барып күрөшкө барса, ал результат не покажет. Ал деген барып медаль ала албайт, туурабы? Алардын тренерлери болот, эрежеси бар, приемдору болот, кандай эме питаниясы бар. Ошо эрежелерди соблюдать этип, эрежелер менен эме бүт колдонуп, анан барып жеңип атпайбы, ийгиликке жетишип атпайбы. Ошондуктан Денис Байке окшогон адамдар, тренерлер бизге керек. Мотип келип баарлашып, сүйлөшүп, таалим сабак болобу, кээде даватка чыгасыңбы, умрага барасыңбы, көп нерсе унутулат, инсанбыз, баардыгын унутабыз. Бирок ушинтип жолугуп турушубуз керек. Буюрса жолугуп туралы. Жакшы эме тренер болуп атасыз бизге. Я хотел спросить, получается, насчет намазов. Биз байке ар бир адам кыйналат, кыйынчылык учурлар болот адамда, бирок ошол убакта кылынган кээде бир дуа кыласың, мисалы үчүн байкем сиз бир Алла Таала менен болгон байланышты сезесиз. Кыйналасыз, балким кээде эч бир адам сага жардам бере албай турганын да сезесиң, ушундай бир кыйынчылык учурлар болот. Ошол убакта үмүттү, тобокелчиликти Кудайга салып, Алла Тааламан жардам үмүт кылып дуа кыласың. Сизде ар бир адамдын өзүнүн ушундай бир учурлар болот. Сизге кандай бир ушундай учурлар болуп, анан мындай бир Кудайдын бир жардам бергенин түздөн түз дароо сездиңиз эле? Ушундай убакыт учурлар болду беле, мүмкүнчүлүктөр? Мен өзүм 2-3 адамга мага тиешелүү, жакындарыман эле, өзүмдүн мындай көз карашыма байланыштуу, тарбияма, мамилеме, Алла Таалама, чөйрөгө, өзүмдүн акыл насаатымды айтып, мындай болбойт, мындай болгондо туура болот деп айтып көрдүм. Бирок мындай натыйжа болгон жок да. Анан байгыл сен улуусуң да. Инчектер болот, карындаштар болот. Анан бир жакын дос балам айтып калды.
Сен дейт Мирбек дейт, аны өзгөртө албайсың. Сен айткан сөзүң укпайт. Сен ага кожоюн эмессиң. Сен өзүңдүн балдарыңа да кожоюн эмессиң, сен өзүңдүн жубайыңа да кожоюн эмессиң. Сен ага кайрылсаң ал чече албайт. Сен анын кожоюна кайрыл. Ким кожоюн десе, кожоюну Алла Таала. Алла Таалага дуа кыл. Өзүң бир нерсени айтардын астында соответствуй. Өзүңдү туура алып жүр. Өзүлөрү оңолот. Алла Таала баарын өзүнүн жайына коет. Дегенде мен дагы бул катачылык кетириптирмин да, что улуумун, алар иничектер же болбосо там мага байланыштуу адамдар да. Мен кожоюнмун дегендей мааниде аракет кыла бериптирмин, көрсө туура эмес иш экен. Көп нерсе кээ бир жерден чечилбеген маселелерди ошол Алла Таала менен түз мамиле кылып, ошол жактан сураныш керек экен. Анан өзүңдү өзүң дагы туура жүрүп, өзүңдүн дагы катачылыктарыңды билип, күнүгө адам баласы анализ кылыш керек. Бирөөгө таарынып атсаң, кечке эле өзүңдүн таарынычыңды, өзүңдүн позицияңды ойлоно бербей, ошол адам менен туура эмес келишпестик болсо, анын дагы абалына киргенди билиш керек экен. Алла Таалам дагы ошондой жакшы мындай намаз окуп тиленгенде ошондой бир ойлорду жөнөтөт. Неге мындай кылды деп, может ал анын да чындыгы бардыр. Жөндөн жок болбойт да. Анын да положениясы кирип, анын да түшүнүп, жакшы жагынан ойлоп, анан биягынан да ойлоп, анан көп нерселер дагы жакшы мындай диалогка келет, жакшы чечилип, кайра кучакташып, өбүшүп, кечирип койчу деп, жакшы мамиле болуп, андан да жакшы болуп кеткен мамилелер болгон да. Ошол Алла Тааламдын ошо 100% ишеничин эч убакта ишенишибиз керек. Эң кыйын албетте күнүгө үстүңдө, астыңдабы Алла Таала десе эле өйдө жакты карай бербей, ал бүт жакта. Балким биз Алла Тааланын бир какой-то бир бүт ааламдын баардыгы бир какой-то бир часть, возможно. Биз аны элестете албайбыз. Бирок ошону сезе билишибиз керек да. Биз бирөөгө таандыкпыз. Биздин кожоюнубуз бар. Ал Алла Таала. Биз алсызбыз. Бүгүн акчабыз бар, колубузда власть бар, таанымалбыз, атактуубуз. Конечно, сүйлөгөн сөзүбүз башка, эртең эле бир кыйналып эле бир жериң оорусунчу. Эч кимге кереги жок болуп калат. Ошондо Кудай деп эле Кудай менен калып каласың кайра. Рано или поздно Алланы эстейсиң. Ошон үчүн күнүгө эстеп жүрсөк, күнүгө Алла Тааланын бар экенин билип жүрсөк, эч убакта мен оюмча жаман нерседен арылабыз. Арам нерседен арылабыз, бирөөнүн көңүлүн калтыруудан дагы алыс болобуз. Анткени бул чоң нерсе, буга дагы күнүгө тренировка керек. Ой деп сүйлөп кое беребиз, эртең эле унутулат, башка нерсе кызып кетип. Анын үчүн тренировка кылуу үчүн жакшы тренер керек. Тренерлерге кайтылып, жармашып, сүйлөшүп, канча Кыргызстанда Кудайга шүгүр устаздар аябай көп. Илимдүү инсандар абдан көп. Орто Азияда биз алдыңкы саптарда турабыз. Канча адамдар бар. Жанын эле бара калып, үйрөнө калып, ушинтип башка бирөөгө да таасир этип, ушундай жакшы бир коомду түзсөк, бул бир эле жалгыз гана көйгөйдөн чыгуу жолу, бир эле жол бар. Бул бактылыктын жолу, бул ислам, бул дин, бул Алла Таалага ишенүү. Башка жол жок. Ошого эң бир жеңил жол бул деген чөйрөнү өзгөртүп экен да. Чөйрөнү жакшы. Сен айтып коет го, бир жыпар жыттуу нерселерди саткан адам менен жанында турсаң, аны менен чогуу болсоң, жок дегенде алсымал жыттанасың деген сыяктуу да. Мирбек байке, эми азыркы учурда ушул убакыт бөлүү, баарлашуу, бул чындыгында бул кандай десем, өтө бир кымбат нерсе. Ошондуктан ушул күнүңүздү, убактыңызды өзгөчө Рамазан айында ушул биз менен бирге отуруп өткөргөнүңүзгө чоң рахмат. Буйруса сиздин ар бир сөзүңүз биздин коомубузга, ушул алыста жүргөн биздин мекендештерибизге, жүрөгүндө түрдүү акылында ойлору болгон адамдарга бир жакшы бир багыт, жакшы бир насаат болду деген чоң бир үмүтүм бар.
Себеби сиз өз тажрыйбаңыздан, жашооңуздан бөлүшүп, чын жүрөктөн мындай бир жасалма эмес, от души айтып бердиңиз. Биз да сизди от души угуп бердик. Ошондуктан сизге чоң бир ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин ушул долбоорубуздун достору бар. Бул Додо пицца. Сизге ушул келген коногубузга, биринчи коногубузга бир өзүнүн бир белегин жиберишти. Чоң Кабыл рахмат. алып коюңуз. Алла разы болсун. Чоң Ошол. рахмат. Учурдан пайдаланып, биз көрүүчүлөрүбүзгө дагы чоң бир ыраазычылык билдиребиз. Буюрса ушул эфирибиз пайдалуу болду деген чоң бир үмүтүбүз бар. Бисмилля.